Бишкекте жашы жетелек кыздарды сойкулукка мажбурлаган чектөөлөр кармалды. Бишкекте жашы жетелектерди сойкулукка тартуу менен алектенген деп 2 кыз кармалды. Шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан кабарлагандай, шектөөлөр Притон рейтинин алкагында аныкталды. Маалыматка ылайык 24-сентябрда саат 15:20 чамасында Абдымомунов көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринде белгисиз 2 жаран жашы жетелек кыздарды кыйноо жана коркутуу жолу менен интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлап жаткандыгы тууралуу милицияга маалымат түшкөн. Тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1995-2005 жылы туулган кыздар кармалып, Бишкек ШИИБдин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Апалар, ушул баланын сүрөтүн кетирип коесуздарбы? Башка группаларда болсоңуздар, суранам сиздерден, такыр таппай атабыз. Апалар, ушул баланын сүрөтүн кетирип коесуздарбы? Башка группаларда болсоңуздар, суранам сиздерден, такыр таппай атабыз. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Hyundai Porter унаасынын айдоочусу жол кайгылуучулардан качам деп оодарылып кеткен. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери абалды көрүп, бирок айдоочуга жардам бербей кетип калганын жакындары айтышууда. Окуя Петровка айылында болгон. Айдоочу кайгылуучулардын буйругуна баш ийбей айдап кеткен. Анын артынан кызматкерлер кууп жөнөшкөн. Биринчи видеодо алардын айылдын ички жолу менен катуу ылдамдыкта бара жатканы көрүнөт. Бурулуштардын бирине келгенде айдоочу унааны башкара албай, Портер 2 рет ала салып кеткен. Күбөлөрдүн айтымында жол кайгылуучулар кырсыкты көрүшкөн менен токтобой кетип калышкан. Портер унаасынын айдоочусу оор абалда ооруканага жаткырылды. 2024 Советский көчө. Портерде менин портерим кайылар арттан кубалап келип, кайы же милиция кубалап келип, 2 жол айланып чыкты. Ким водители? Ошол бойдон бул апасын ушул травмированный боюнча калтырып кетишиптир. Өздөрү жакта качып кетишкен. Арабанда үйүнө кирип барып, келинди зордуктоого аракет кылган шектүү кармалды. Арабанда зордуктоого аракет кылган шектүү кармалып камакка алынды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 27-сентябрь күнү Арабан райондук ички иштер бөлүмүнө Дөбө Коргон айыл аймагынын 1992-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Анда ал өзүнүн үйүндө балдарына тамак жасап жатканда, ушул эле айылдын тургуну кирип барып, эшиктерди жаап, зордуктаганга аракет кылгандыгын билдирген. Бул факты каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Топтолгон материалдын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 37-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Арабан районунун 1996-жылы туулган тургуну шектүү катары кармалып камакка алынды. Учурда тергөө амалдары уланууда. Досунун күнөөсүн мойнуна алган. Адам өмүрү кыйылган жол кырсыктын себепкери башка адам экени аныкталганын Бишкек ШИИБ билдирди. Сөз болуп жаткан жол кырсык 27-сентябрда таңга маал болгон. Анда кара түстөгү Nissan ак түстөгү Ssangyong Musso машинасы менен какышып, ак машинанын 69 жаштагы айдоочусу ооруканадан көз жумган. Бишкек шаардык милиция билдиргендей, башында 35 жаштагы киши Nissan'ды мен айдап бараткам деп көрсөтмө берген. Тергөөдө ал автоунааны 36 жаштагы досу айдап баратканын жашырып койгону аныкталган. Экөө тең күнөөнү мойнуна алган көрсөтмө беришкен. Таиландда мектеп автобусу тамтыгы калбай күйүп, 23 адам каза болду. Таиландда мектеп автобусу
өрттөнүп 20 бала жана 3 мугалим каза болду. Автобус 40 окуучу менен мугалимди экскурсияга алып бараткан. Жолдо транспорттун дөңгөлөгү жарылып, айдоочу рулду башкара албай калган. Автобус тосмону сүзүп күйүп кеткен деп жазышат эл аралык басылмалар. 19 бала, мектептин 3 кызматкери жана айдоочу аман калган. Анын ичинен 16 адам жаракат алып ооруканага жеткирилген. Кээ бир соттолгондорду бир жумага үйүнө барып келүүсүнө уруксат берүү сунушталууда. Соттолуп абакта отурган айрым жарандарды балдары менен жолугуп келүүсү үчүн түрмөдөн чыгуусуна уруксат берүү сунушталууда. Мындай өзгөртүүнү кылмыш жаза кодексине киргизүү сунушталууда. Жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемил Садыков билдиргендей, балдары бар жана жалгыз бой ата жана эне болгон, жалпы жана катаал режимдеги абактарда отурган жарандарды баласы менен жолугушуп келүү үчүн абактан чыгуусуна уруксат берүү сунушталууда. Соттолгон адам баласынын жанында бир жума жүрө алат. Ошол эле учурда 7 күнөн тышкары жолго өзүнчө убакыт берилет. Бул демилге соттолгондордун оңолуусуна, кайра коомго аралашуусуна түрткү берүү максатында сыноо иретинде ишке ашырылат. Учурда абактарда аталган категорияга кирген 60 киши бар. Бул сунуш өмүр бою абакка кесилгендерге, уюшкан кылмыштуу топтун катарында кылмыш жасагандарга, абакта отурган кылмыш кылгандарга, террорчулук мүнөздөгү, экстремисттик багыттагы оор жана өзгөчө оор кылмыш жана башка кээ бир